ошол эле кезде дагы бир кээ бир айымдар өздөрүнүн самооценкасы ылдый болсо, өзүнүн балоосу, өзүн баалабаган айымдар дагы өз денесин кандайдыр бир ошол муктаждык үчүн баягы кандай десем, өз денесин ыраа көрөт да, ыраа көрөт. Никесиз арам жол менен кандырууга. Бул дагы норма эмес негизинен. Биринчи эле себеби ошол. Эң биринчи себеби муктаждык. Мен плюс менен кандырылбаган учурда нафс деп койсок болот да муну. башкара албаганда. Денелик каалоону ким башкара албайт десек, кайра эле өзүнүн андан кийинки этаптагы аң сезим деген тема бар да. Аң сезим менен аңдап карай албагандар, же болбосо үстүнкү этапка чыга албагандар. Только дененин каалоосу менен эле жашап калган адамдар бар. Ал тамак аш, денесинин нафсысы, ошол эс алуу, ойноо, ошо менен эле чектелип калган адамдар көп биздин негизи чөйрөбүздө. Ошол денелик каалоо менен калып калган адамдар дагы ушул